2023 жылдын 1 январынан баштап ар бир жаран унасы үчүн милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алсын деген мыйзам күчүнө кирди. Полиси жоктор 1 апрелден баштап айыпка жыгылып жоопко тартылат. ОСАГО деп аталган бул полисти канча сомго алса болот жана анын кандай пайдасы бар, акцентте кенен токтолобуз. ОСАГО бул автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруучу полис. Анын кандай пайдасы бар? Жаран бир адамды кокусунан сүзүп кетсе же башка унааны сүзүп алса, камсыздандыруучу компания жабыр тарткан гана адамдын чыгымдарын төлөйт. Айдоочу өзүнүн унаасынын чыгымдарын дагы компания төлөсүн десе, ага өзүнчө полис алыш керек. Эгер жол кырсыгынан бир адам каза болсо, жабырлануучунун өлүмү үчүн 300 000 сом кенемте берилет. Эгер 1, 2, 3 топтогу майып болуп калса, тобуна карап кенемте төлөйт. Кырсыктан ден соолугунан жараат алса, дарылануусу үчүн 100 000 сомго чейинки акчаны төлөп берет. Андан ашып кетсе, сүзгөн жаран каражатты бериши керек. Жаш балдарга өзүнчө каралган, аларга 200 000 сом өлчөмүндө кенемте берилет. ОСАГО деген сөз бул үчүнчү жактарга гана төлөп берет. Өзүнүн машинасына эмес, бул үчүнчү жактарга. Мына мен азыр айтып атам да, бир жолдо зданияны уруп алды. Мисалы үчүн да, жолдон чыгып кетип, бир тамды үйдү уруп алды. Ал үйдүн ущербин биз төлөп беребиз да. А машинанын өзү эмес. Ал машинанын өзүн эме кылыш үчүн анын жөнүндө багы каска менен өткөзүп, каска деген бар да, бизде дагы страховка. Ошол каскадан өтүш керек. Каска менен да страховать этсе, анда ошондо машинаны алат. Камсыздандыруу полисин алуу жылына 1680 сомдон башталып, 7-8 миңге чейин барат. ОСАГОнун баасы коэффициенттер менен эсептелип, анда автоунаанын түрү, айдоочунун жашы, тажрыйбасы, жол кырсыгына кабылбаганы, автоунаанын кайсы өлкөдө катталганы, диагностикалык картасынын бар же жогу, техникалык кароодон өткөндүгү жана буга чейин алган полистин мөөнөтү эске алынат. Бир унааны бир нече адам айдаса, полистин баасы жогорулайт. Мындан сырткары, айдоочу буга чейин жол эрежесин бузбай, кырсыктабаган болсо, кийинки жылкы полисти арзан ала алат. Жол эрежесин бузуп, кырсыктаса, тескерисинче кымбаттайт. 1 апрелге чейин полис албаган жеке тараптар 3 000 сом, юридикалык тараптар 13 000 сом айыпка жыгылат. Мындан сырткары жоопко да тартылышы мүмкүн. Аталган мыйзам 2015 жылы кабыл алынып, 2016 жылдан ишке кирет дегени менен, анын шарттары так аныкталбай, айдоочулар каршы болуп келишкен. Айдоочулардын айрымдары бул мыйзам дагы деле иштебейт десе, айрымдарынын кабары жок. Билбейт экен, мен уга элегем экен, жаңылыктарга карабай калдым. Кереги жок эле мен үчүн страховканын. Страховка төлөнгөн чакта дагы мамлекет төлөп бербейт, урган чакта дагычы. Башка мамлекетте төлөп бергенин укканмын, бирок бизге кереги жок деп ойлойм. Жок, уга элекмин. Ушул страховка, лицензия, патент, ушул нерселер боюнча элдин бардыгы эле нааразы. Мына биз ушул жерде таксиде иштейбиз. Бизге ошол лицензияны, ошол страховканы, ошону мен таксистердин атынан сүйлөгүм келип атат, өзүм да таксиде иштейм ушул жерде. Бизге бир условия түзүп бербей туруп, анан кийин ошол нерселерди требует эткен бул туура эмес да. ОСАГОны камсыздандыруучу компаниялар ишке ашырат. Алардын саны өлкөдө 10 болсо, бири мамлекеттик, калганы жеке тараптарга карайт. 7 облуста жана Бишкек, Ош шаарларында филиалдар бар. Жыл башынан бери республика боюнча 300-дөн тегерегиндеги унаа камсыздандырылган.